Илгери бир чалдын үй бүлөсү болуптур. Бир күнү чал үй бүлөсү менен тамактанып отурган кезде эшик катуу үн менен такылдайт. Чалдын баласы барып эшикти ачса, жүдөө кийимчен, колунда жаңы төрөлгөн кичинекей баласы бар келин турат. Менин барарга жерим жок. Курсагым ачты. Жок, кет. Чалдын баласы итин көрсөтүп, эшикти жаап салат. Келин аксап, башка үйлөрдү кыдырып кетет. Кемпир, мен Меккеге барып келейин. Ошентип, чал атын минип, мешокторго толтура тамак ашын артып, узун жолго чыкты. Анын жолу Меккеге карай эле. Узак жолдон кийин чал Меккеге жетти. Атын токтотуп, өзү ыйык жерге кадам таштады. Ошентип, чал Меккеден чыгып, атын минип жолго түштү. Мешоктору бошоп калса да, ал үйүн көздөй сапар алды. Эч бир үйдө, адам да жок жерге туш болот. Жолдон токтоп тамактанайын дегенде, күтүлбөгөндөй ат качып кетти. Чал болсо жолдо жалгыз калды. Ошентип, чал жөө жолдо жүдөгөнү жетти. Курсагы ач, денеси алсырады. Уйкудан ойгонуп, башы айланып кыгзын ачса, керемет көрүнүштү көрөт. Чоң аккан сууну үстүндө толтура суунун ортосуна чейин кирип, колун сунганда гана нандын 1/4 бөлүгү колуна тиет. Чал үйүнө жөө басып, жүдөгөн абалда эптеп жетет. Күндөрдүн биринде молдону чакырат. Молдо келгенде, чал болгон түшүн айтып берип, эмне үчүн мындай болду деп сурайт. Сен ошол бир кесим нанды кимге бергениңди эстей аласыңбы дейт. Уза. Чал узак ойлонуп отуруп, бир окуяны эстейт. Чал эшикте ыйлап отурган балага башын кармап, кабагын бүркөп келип, бир кесим нан бергенин эстейт. Сен ошол бир эле кесим нан берген экенсиң. Ошол сенин садакаң болгон. Муну түшүнгөн чал мурда кайыр сурап келген келинди таап келип, үйүнө багып алат. Келин баласы менен чалдын үйүндө. Анан кошуналарын чогултуп, бир кой союп, Куран окутат экен.